Өзүбүз пригороддо турабыз, квартирада. Менде 4 кызым бар. Бир кызым ошо мүмкүнчүлүгү чектелген, мойну каткан эмес. Ушуну мен күрөшүп келатам өзүм. Атабыз болсо эркектер ойткенсиң деп таштап кетти. Таштап кеткениге 5 жыл болду. Азыр энди биздин оюбуз үй салышып чыгышыбыз керек да. Квартирадан уже кыйналып кеттим. Мунун карагандыгым квартирага беремин. Мунун өзүнүн пособиясы өзүгө жетпейт дарыларыбызга. Негизинен жалпысынан кыргыз элим азыркы учурда бул Жумагүл эжеке медреседеги жамааттын жардамы менен өзүлөрү болсо дагы бир аз кичине акча чыгарышыптыр. Ошол менен бул жер тилкесин алып, азыр кызыл китебин бир жуманын ичинде Кудай буюрса алып калат экен. Анан бул жака ошо курулуш, үй салабыз деген ойлору бар болуп атат, бирок тилекке каршы кичине каржы маселесинен жетишпегендик болуп атыптыр. Ошол себептерден элибизге кайрылуу жасап, кимде ким болсо баягы жардам катары салышканга, курушканга, мүмкүн кээ бирөө кирпич, кыш, бетон, цементтеринен болобу, ошол багытында биз дагы өзүбүз келип көрүп, эжеке менен баарлашып. Базарга мен 5-күнү түнгү саат 2-де чыгам. Түнгү саат 2-де бул үчөө үйдө калат дешти жапкан бойдон. Бул менин жанымда болот. Алдымда сизден жаткызып коет. Мал базарда столдо суусундук сатабыз. Кызым өзү отуруп таспих кылат мынтип. Иш кылып атыптыр. Баардыгы Кудайга шүгүр жейт атат, тамак ашыбызга, баскан тургандарыбызга да атат. Бирок ушул маселе бул жактан бир чакан үй салып алсак деген ой болот.